Бул дүкөнгө киргендер акчага эч нерсе сатып алышпайт. Анткени бул жайда баары бекер. Күнүмдүк тамак ашка керектелүүчү азыктардан тарта кийим-кечектерди да бекер алып кетүүгө болот. Кайрымдуулук дүкөнү Ноокаттын Бостон айылында иштей баштады. Ал аптанын 5-күнү жума намаздан соң ачылат. Акысыз болгон үчүн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн агымы арбын. Экономикалык каатчылыкта муктаждарга көмөк көрсөтчү дүкөндүн ачылганына көпчүлүк ыраазы. Анча бул халкка жардам. Ушул дүкөн ачылгандан бери аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөр өздөрүнө керектүү нерселерди алып кетишет. Дүкөндүн ачылганына 3 апта болду. Мында керектүүсүн алып кеткендер эле болбостон, товарларды толуктап тургандар да арбын. Анткени дүйшөмбүдөн бейшембиге чейин саат 10:00дон 12:00 чейин каалоочулар өз буюм тайымдарын таштап кетүү жагы да каралган. Үйдө бекер туруп өрттөлгөнчө деп мындай таза, жарактуу, кийилүүчү кийимдерди бул жака алып келдик. Муктаж болгондор келип, ушул дүкөндөн алып кетиңиздер. Дүкөндө ачуу демилгеси айылдын имамы Тургунали Ахлединовго таандык. Ага мындай ой өзгөндө ачылган кайрымдуулук дүкөнүн уккандан соң жаралган. Имаратты болсо айыл тургуну акысыз берген. Дүкөнгө келүүгө мүмкүнчүлүгү жок оорукчан жана жакыр үй бүлөлөргө азык-түлүктөрдү жеткирип берүү жагы да колго алынган. Musulmonlarda orasida har xil insonlar bo'lganligi uchun Кыйналгандардын үй бүлөсүнө жардам беретинде, алар да жума күндөрү кубанычында ушул дүкөндү ачтык. Мен Бостон мечитинин имамы болгон үчүн ал жерге келгендерден кыйналган жана ооруган адамдардын тизмесин бергиле деп айтам. Ошонун негизинде аларга жардам көрсөтөбүз. mas'uliyatni gardanimga olib shu do'konda ochdim. Буга чейин демилгечилер социалдык шарты оор 60 үй бүлөгө жардам беришкен. Бул ирет 85 бүлөгө азык-түлүк, керектүү буюм тайымдарды таратып берүү үчүн камдап коюшкан. Демилгечилердин билдиришинче, акысыз дүкөн белгисиз мөөнөткө ачылып, аз камсыз болгон жарандарга колдоо көрсөтүүнү уланта берет. Гүлзада Турсунбаева, Азам Бузриков, Ынтымак.